Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefqahu qawli. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu ebeden ve daiman. Bismillahirrahmanirrahim. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Hurmatlı alıstan жақындан bizdi Facebook barakçasından görüp oturgan hurmatlı bir tuğandar, maykeler, eceler, hurmatlı atalar, apalar, hurmatlı musulman bir tuğandar. Barыңыздарга Алла Тааланын саламы, берекети, ырыс-кешиги сиздер менен бирге болгон болсун. Алла Таалам барыбызга иман, ирфан, илим, билим берип, ушу мубарак күндөрдө Алла Таалам өзүнүн жолунда, элибиздин жолубузда мамлекетибиз үчүн кызмат кылганды, ошол мамлекетибизди өнүктүрүп өстүргөнгө Алла Таалам барыбызга насип кылган болсун. Ушундай мүмкүнчүлүктү биздерге уюштуруп берген, жакшы бир платформаны түзүп берген биздин дини уюм Адеп Пашатына дагы өзүмдүн атыман ыраазычылыгымды билдиремин. Ошол Адеп Пашат уюмунун мүдүрүнө, ошол жерде жалпы иштеп аткан биздин балдарыбызга, кыздарыбызга, ошол жердеги Адеп Пашатты дини уюмун түзгөн биздин түзүүчүлөргө, демөөрчүлөрдүн баарына тең ыраазычылыгымды билдирип, Аллах ыраазы болсун деймин. Буюрса ошо дини фондубуз өнүксүн, өссүн. Ошо Кыргызстаныбыздын дини жагынан ошо элибизди агартууда көптөгөн салымдарын кошуп, ошо элибиздин дини билимин дайым көтөрө берген бир дини уюм болушун Кудайдан тилеймин. Ошо жерде иштеп аткан, ошо жерге салымдарын кошуп аткан бүтүн байкелерибизден, эжелерибизден Алла ыраазы болсун деймин. 12 айдын султаны болгон Рамазан айыбыз босогобузду аттап кирип келди. Рамазан айыбыз буюрса берекеттүү болсун, жакшы Рамазан айлардан болушунан Кудайдан үмүт кылып тилейбиз. Бирок кээде ошо адамдын ичине ушундай бир нерсе келип кетет экен. Баягы келип жүргөн Рамазан, кетип жүргөн Рамазан деген бир кээде ушундай бир ой түркүн нерселер адамдын ичинде келип кетип атат. Бирок иншалла Алла Таала бизди андай бир ойго салбаса экен. Биздин баягы келип жүргөн, кетип жүргөн Рамазан эмес, балким ушу биздин ушу быйыл келген Рамазаныбыз, балким биздин бир акыркы Рамазаныбыздай болуп, ушу Рамазан айыбызды аябай берекеттүү, жакшы өткөргөнгө Алла Таалам бизге насип кылган болсун. Балким ошо Рамазан айындагы күндөрүбүз да балким биздин эмне болуп калышы мүмкүн, акыркы күндөрүбүз болуп калышы мүмкүн деген бир ой тилек менен ошо жерге ушу Рамазаныбыздын берекетин жакшылап өткөрүп алганга Алла Таала баарыбызга тең эмне кылсын, насип кылган болсун. Рамазан айы урматтуу угуучулар, көрүүчүлөр билесиздер, берекенин айы. Рамазан айы өзүңүздөр билгендей ибадаттын айы, дуанын айы, Курандын айы. Ошо Рамазан айыбызда эмнебиз бар? Таравих намаздарыбыз бар, жазап аткан ибадаттарыбыз бар, жазап аткан ушундай хайыр хасанат жакшы иштерибиз бар. Иншалла Алла Таалам ушунун баарын тең бизге жакшы жазаганга насип кылсын. Анан ушундай бир Рамазан айы ушундай бир берекеттүү ай экен. Ушул айда жазаган нафил ибадаттардын баарынын сообун эселеп көбөйткөн ай экен. Рамазан айыбыздын ушундай бир жакшы жагы бар экен. Мисалы бир кишинин оозун ачыра турган болсо, Алла Таалам ошо биздин рызкыбызды да кемитпей туруп, эселеп соопту бере турган ай экен да. Мисалы бир кишинин оозун ачып ифтар кылдырган боло турган болсок, хадисте пайгамбарыбыз айтып атат, махшерде эмне дейт, ошо жерде Алла Таала ошо ооз ачырган кишиге эмне кылат экен, ошо элдин баары суу сап аткан маалында өзү сууну берип, суу сатпай, бейишке чейин суу сатпай, бейишке киргенге чейин суу сатпай турат дейт. Ошондой болгон эмне берекелүү айда. Мисалы ошондой мисалдардын баарын айтып атканда сахабалардан сахабалар айтып атат, биздин колубузда жок болуп калса, биз кантип башка бирөөнүн оозун ачырабыз деп сураган жерде пайгамбарыбыз айтып атат, бир курма болсо дагы, балким бир жутум суу болсо дагы, балким бир жутум сүт болсо дагы сиздер башкалардын оозун ачырып ошонун сообун алгыла деп атат да. Ошон үчүн ушундай куттуу, берекеттүү, сообу көп ай болгон Рамазанда көптөгөн соопторду алып калганга Алла Таала эмне кылсын, насип кылсын да.
Ramazan ayыбыз ошондой дуанын айы дедик, тилектин айы дедик. Пайгамбарыбыз дагы эмне дейт? Ушу Рамазан айында көптөгөн дуаларды кылгыла дейт да. Ошо дуалардын ичинен пайгамбарыбыз 4 нерсени дагы көбүрөөк кылгыла деген жери бар. Мисалы ошол эле kelime-i şahadatты көп айткыла дегенде, ашхаду ла илаха иллаллах ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулух деп көбүрөөк kelime-i şahadatты айткыла деген. Пайгамбарыбыз айтып атат, истихфарды көп айткыла деп атат да бу айдачы. Пайгамбарыбыз ошол маалда бейишке кирүүнү көбүрөөк дуа кылып, тозоктон сактанууну дагы Аллахтан сурангыла деген ошондой бир берекеттүү айыбыз. Иншалла Алла Таалам ушул айыбызды дагы бир жолу баарыбызга тең берекеттүү кылсын. Азыр эми ушу пайгамбарыбыз айткан ошол келме шахадат, ошол истихфар, ошол бейиш тозоктун баары эмне биздин ыйманыбызга тиешелүү болгон маселелер болгон үчүн бүгүн сиздер менен урматтуу угуучулар, көрүүчүлөр ошо ыймандын тегеретесинде бир аз сиздер менен чогуу сөз кылмакчыбыз. Алла Таалам ушу айткан сөздөрүбүздү жугумдуу бири-бирибизге пайдалуу кылган болсун да. Ыйман пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам Алла Тааладан алып келген ошол эле маалда динде анык болуп ошо өкүмгө анык болуп ошо өкүмү анык болгон, андан кийин ошого шек санабай туруп ишенүү, ары тастыктоо, ошол эле маалда алардын чындык экенин эмне кабылдоо да. Ahli Sunnat wal Jamaаттагы биздин аалымдарыбыздын көбү ошо ыйман маселесине келгенде мындай деп айткан жери бар да. Ыйман инсандын, кулдун же пенденин өзүнүн каалоосунун натыйжасында Аллаху Тааланын ошо кулдун жүрөгүнө жаккан шамчырак деген да. Эгер ушу сөздүк ичин ачып карап көрө турган болсок, эгер бир киши үйгө кирсе, үйгө киргенде свет жок боло турган болсо, балким ошо светтик үйгүсүш үчүн эмне кылат экен? Тиги дубарга, стенага кол менен карап выключательди истейт дейт да. Истеп ошону таап, бир жумуш жасап, андан кийин выключательди баскандан кийин ошо жерде эмне болот? Свет күйөт да. Свет күйгөнү бул эмне? Жарыктын болгону да. Ошол сыяктуу Алла Таала дагы кулдун өзүнүн ичиндеги бир каалоо менен бир нерсени издеп, балким ошо каалоосу өзүндө болушу мүмкүн. Балким бул каалоону Алла Таала балким бирөөлөрдүн дуасы менен, ата-энесинин дуасы менен, жакындарынын дуасы менен, ошо кулум же болбосо балам ушундай ыйманга келсин деген дуанын себеби менен эмне кылып атат? Кулга ыйманды Алла Таала ошонун жүрөгүнө шамчырак кылып жагып коюп атат да. Ошон үчүн ыйман бул сөз менен айтуу, ошол эле маалда жүрөк менен тастыктоо болуп эсептелет да. Ыйман инсанды ушу бүтүн дүйнөнү жараткан Алла Таала менен байланыштырган мындай бир даанакер. Ыйман ушундай адамды жаркыратып жашаткан, дайым ушундай көңүлүн ачык кылып туруп, дайым мындай түп-түз болуп басып жүргөнгө бир мүмкүнчүлүк берген. Ошол эле маалда ыйман адамдын жанагындай мүңкүрөп, кээде мындай ылдый болуп, кээде мындай чөгөлөп бараткан жерде ошону мындай көтөрүп кайра бутуна тургузган күч кубаттын булагы экен деп биз билебиз да. Ошон үчүн Алла Таалам бизди баарыбызды тең ошо ыйман жолунан айырбасын, ушу жолдо жүргөндү Алла Таалам насип кылсын да. Ыйман боюнча Алла Таала өзүнүн алымдарыбыздын китептеринде жазып атышат. Алымдарыбыз ыйман, ижмали ыйман, жалпы ыйман, андан кийин тафсили ыйман, толук ыйман болуп, андан кийин таклид ыйман, тахкик ыйман болуп бөлүнгөн жактары бар. Мисалы ошол эле ижмали ыйманга келе турган болсок, ыйман келтире турган нерселерге кыскача жана жалпы ишенүү деп айтабыз да. Мисалы ошол жердеги тавхид келмесин ла илаха иллаллах Мухаммадун расулуллах десек эмне болобуз? Ыйманга келген болобуз. Же болбосо шахадат келмесин айтуу менен ашхаду ла илаха иллаллах ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулух деп айта турган болсок, муну дагы тилибиз менен айтып жүрөк менен ишенип кабылдаган кишинин баары эмне кыскача жана жалпы ыйман келтирген болуп эсептелет да. Эгер тафсили ыйманга дагы келип карай турган болсок, тафсили ыйман бул толук ошол бардык нерсеге мындай ыймандын негиздерине толук ыйман келтирүү болуп эсептелет. Мисалы Алла Тааланын бар экенине, Алла Тааланын ысымдарынын, сыпаттарынын баарына ыйман келтирүү, Алла Тааланын
periştelerine, kiteplerine, paygambarlarına, ahiret gününe, ölgöndөн kийин тирүүлүгө, бейиш менен тозоктун бар экенине, тагдырыбызга ишенүү бул дагы тафсилий жана толук ыйман болуп эсептелет. Таклиди ыйманга келе турган болсок, таклиди ыйман эми бул кээде баягы айтып койгондой мындай ээрчиме ыйман, же болбосо баягы кулакка келген бир кабардын негизинде, балким ошо ата энебизден, же болбосо жакындарыбыздан үйрөнгөн ыйманга тиешелүү болгон маалыматтарды алып ошо баягы эмебизде, акылыбызда калып калуу менен, же болбосо мындай далилге, изденүүгө көп көңүл бурбай, бир гана башкалардын берген кабары менен ыймандуумун деп жүрүү, ол эмне болот? Бир таклиди ыйман болот да. Ошон үчүн бул таклиди ыйманды дагы биздин баягы аалымдарыбыз эмне дейт? Алла Тааланын алдында бул дагы кабыл болот деп атат да. Бирок таклиди ыймандын бир кичине мындай үстүнө туруп кете турган бир жери бар. Өтө бир маанилүү бул жер. Эмнеге дегенде таклиди ыйманда эгер ыйманыбызды бир жаңы сайып аткан бир көчөткө окшоштура турган болсок, эгер ошол көчөттү бир жерге сайып коюп, анан баягы топурагы бош, тамыры дагы мындайча айтканда узай элек, анан бир маалда чоң катуу шамал же болбосо бороон келген маалда эмне кылат? Ошо көчөттү балким жыгып кошо алып кетип калышы мүмкүн. Же болбосо ордунан жулуп кетип калышы мүмкүн да. Ошол сыяктуу таклидди ыйманда эгер кишиге өзүнүн жашоосунда бир оорчулук, кыйынчылык келип калган маалда, же болбосо турмушунда бир сыноолор келип кала турган маалда эмне Кудай сактасын, жанагындай же болбосо бир философиялык суроолорго жооп таппай калганда, же болбосо бир илимий кубулуштардын ар жагынан дагы жооп таба албай калганда, Кудай сактасын, кээде эмне ошо таклиди ыймандан баягы өзүнүн ыйманынан чыгып кетүү жагы бар да. Ошон үчүн баягы аалымдарыбыз таклиди ыймандын дагы бышыктап, муну тахкийки ыйманга өткөрүү жагында көбүрөөк турган жактары бар да. Ошон үчүн биз таклиди ыймандан тахкийки ыйманга өтүшүбүз керек да. Тахкийки ыйманга өтүп ошо жактан ыйманыбызды мындай өнүктүрүп, өстүрүп, бекемдеп, күчтөгөнгө аракет кылышыбыз керек болуп атат. Анан азыр эми ушундай бир мүмкүнчүлүк бар. Жанагы башта дагы айткандай, пайгамбарыбыз Рамазан айында көптөгөн ошондой истихбарларды, дуаларды кылуунун жанында балким ошо тахкийки ыйман өтүү жагында да мүмкүнчүлүктөрдү колдонуп калышыбыз керек болуп атат да. Мисалы эми ошол эле тахкийки ыйман эмне деп баягы суралганда, тахкийки ыйман далилге, изилдөөгө таянган ыйман да. Изилдеп, изденип баягы ыйманыбызды күчтөндүрүү, ыйманыбыздын күчтөнүүнү биздин баягы ыйманыбызды күчтөндүрүү биздин мойнубуздагы бир милдет. Ошо күчтөнүүнүн жолдорун, далилге таянуу жолдорун, изилдөөгө даянган жолдорун, мисалы мен бул дүйнөгө эмне келдим эле, кайдан келдим эле, бул дүйнөдөгү жашоом эмне, каякка барам деген суроолордун баарын тең жообун таап, ошону күчтөндүрүү жагыбыз эмне? Тахкийки ыйманга барат да. Тахкийки ыймандын аягында ошол ыйманга келген киши эмне болот? Балким ошо Аллахты баягы ибадаттарында кылып атканда Кудай Тааланы өзү көрбөй турган болсо дагы, балким Аллах мени көрүп турат деген бир даражага жетүү менен тахкийки ыйманга эмнеге биз чыгабыз да. Тахкийки ыйманды эми биздин аалымдарыбыз ичинен дагы баягы даражаларына бөлгөн жактары бар. Мисалы ошол эле тахкийки ыймандын ичиндеги даражаларынан илмел якын, андан кийин айнал якын, андан кийин хаккал якын даражаларындагы мындай даражалар бар. Ушуларды дагы биз билип, балким ошонун тегеретесинде дагы ыйманыбызды эмне кылып кетсек, күчтөсөк болот да. Мисалы ошол илмел якындан бир аз мисал берип кете турган болсок, мисалы илмел якында эмне бар? Илмел якында эгер бул жерден баягы мындай деген мисал болот атпайбы? Эгер бир топ киши дейт да, бир тоонун бер жак бетинде турса, тоону караса, ошо тоонун ар жагынан түтүн чыгып аткан болсо, ошол эле баягы түтүн чыккандан кийин ошо түтүндү кароо менен бул түтүндүн ар жагында эмне бар? Түтүндүн ар жагында от бар деген бир далилди мындай сунуп атат да. Далилден чыгып биз ар жагынан отту таап атабыз да. Балким ошо түтүн менен кошо бир жыттын келгени болгон болсо дагы, балким ошо түтүн менен аралаш жыт, бир сонун жыт келип аткан болсо, анда эмне деген бир ой кетишибиз мүмкүн. Акырын баягы оюбузду карап, нар жакка чейин алып бара турган болсо, ооба от күйүп атат, түтүн чыгып атат, оттун үстүндө балким эти дагы бышып атат деген бир ой келиши мүмкүн да. Ошондой болуп баягы далилдин түпкүрүнө баруу да.
Ошон үчүн бул дүйнөдө толтура деген бир далилдерибиз бар. Ошол далилдердин да издеп аркасынан эмне Кудайыбызды биз табабыз да. Эгер ошол жердеги баягы тоонун берки бетинде турган кишилерибиз кой биз ушу тоонун башына да чыгып туруп чындан эле ушуну бир карап көрөлүчү деп туруп тоонун башына чыкса, балким кээ бирлери ал жерден чыкпай да коюшу мүмкүн да, кой биз тоонун башына чыкпай да кете берели дегендер да болушу мүмкүн. Бул тоонун башына чыгабыз деп аягына чейин чыгып, тоонун башына барып туруп чындан эле караса эмнени көрөт? Ооба нар жакта тоонун башына чыккандан кийин коктуда эмнени көрүп атабыз? Боз үйдүн тигилип турганын, боз үйдүн жанында ошол баягы кемеге же тулга туруп, тулганын үстүндө казан, алдында от, үстүндө болсо тамак бышып атканын көрүү менен эмнени көрөбүз? Баягы казан кайнап, от жайнап атканын көргөндө бул жердеги ошо көрүү маселеси эмне болуп атат? Aynalı yakın derecesinde görü meselesi var da. Anan ошол aynalı yakındагы görүүдө мисалы эми ошондой бир даражага келген маалда балким ошо инсан Алла Тааланын ар бир ошол дүйнөдө жараткан ошол отунан, ошол суусунан, ошол чөптөн, балким ошол бир кумдун кичинекей майда бир таанасынан дагы эмне Алла Тааланын ысымдарын, сыпаттарын көрүү менен түздөн түз көрүү менен ошону баягында өзүнүн иманын алып келип көрүү менен ошол бир кумдан балким 1 сааттык көркөм фильмди көргөндөй, же болбосо ошондой чоң бир тасманы көрүп аткандай эмне бир баягы өзүбүзгө таасир ала тургандай болуп, баягы иманыбызды күчтөгөн жактары бар да. Мисалы ошол тоонун башынан туруп ылдый эгер катуу жүгүрүп чындан эле баягы боз үйдү көздөй келе турган болсок, келип атып баягы өтө жүгүрүп келип туруп токтоно албай ошол эле отко, ошол эле баягы шорпо шиленге аралашып түшүп кете турган болсок, буга эмне хакка якын даражасында ошого чыгуу маселеси бар да. Эгер балким ошол жерге жүгүрүп келатканда ал жерде баягы эттин башында же үйдүн ээси туруп акырын баскыла, кое тургула деп аларга келатканда балким чындан эле саламдарын айтып бири-бири менен алышып туруп, андан кийин ошол жерден токтоп, азыр токтоп тургула, бунун ичинде оттун ичинде же болбосо баягы эменин ичине кирбеңиздер. Мен сиздерге бул жерде чындан эле отту күйүп атат, тамак бышып атат. Буюрсам мундун баарына тең даамын татасыздар. Андан кийин бул жерге баягы ошол боз үйдүн ичине кирип отурасыздар деген бир сөздү айтуу менен баягы ошолордун баарын тең жакшы көрсөтүү, бир мындай жол башчы же болбосо ошол жерде жолду көрсөтө турган бирөө ошондой кылып жетелеп кире турган болсо, анан ошо боз үйдүн ичине кирип алып, ал жерде чындан эле түркүн түстүү тамактуу жөө менен ошол жердеги суунун үнү, куштун үнү, ошол жердеги токой жердеги гүлдүн жыттардын баягы жыттардын баарын жыттаа менен өзүбүзгө бир рахатты ала турган болсок, бул дагы эмне имандын дагы бир нар жагында ошо баягы тааныган жагынын дагы бир өйдө жагына чейин чыгуу маселеси бар да. Мисалы ошол иманды тахкики иманда баягы эмне деп атат аалымдар, ошо тахкики имандын башында ошо Алла Тааланы билүү бар. Андан кийин тахкики иманда Алла Тааланы таануу бар. Андан кийин Алла Тааланы сүйүү бар. Андан кийин Алла Тааланын сүйүү бар. Алла Тааладан кийин ошол жердеги баягы руханий бир мааневи бир леззет алуу, ошонун ар жагында Алла Тааланын дагы ошо кулун сүйүү жактары бар да. Ушундай бир даражага чыгуу бар. Мисалы ошол тахкики иманды дагы эгер үстүнө мындай бир карап көрө турган болсок, эгер чындан эле аны дагы бир бакка же болбосо ошол жанагы мөмөлүү бир бакка же болбосо бир даракка дагы мисалы сыяктуу берип туруп, ошондой бир мөмөсү бар, дарак бар, ошонун өнүгүп өсүүсү кандай болот деп бир ой жүгүртө турган болсок, чынан эле бир көчөттүн өнүгүп өсүшү үчүн эмне керек? Ошол эле жанагы башта айткандай суу керек, андан кийин жакшы бир топурак керек, андан кийин ошол күндүн нуру керек да. Тахкики имандагы баягы имандын ошондой кылып бир мөмө бере турган даражасына келиш үчүн дагы эгер ошондой бир тахкики иманды бир мындай бир бакка, ошо мөмөлүү бакка мисал бере турган болсок, ошол мөмөлүү бактын топурагы мындай салих амалдар дейт, жакшы жумуштар дейт. Мисалы ошого куюлуп аткан сууну аалымдарыбыз эмне дейт? Балким ошо Куран илиминен келген суу дейт. Анан ошол эле маалда
ошол жердеги баягы нурдагы ошол жердеги жанагы руханий бир мааневи чөйрө же болбосо ошо руханий бир атмосферанын болушу дейт да. Ушундай болгон бир деңгээлде эмне болот экен, биздин tahkiki иманыбыздын көтөрүлүшүнө мындай даражаларга эме кылат экенбиз да, жылат экенбиз да. Мисалы ошол tahkiki имандагы мисалы эми таклиди иманды ушундай убагында таанып, андан кийин tahkika иманга өтүп атканда кээде балким ошол маалдарда балким кыйынчылык, кичине оорчулуктар болду. Бирок андан кийин бир кичине карап көрө турган болсок, же болбосо ошол иманыбызды мындай бир башыбызда кийип жүргөн бир топуга окшоштура турган болсок, топубуздун кээде мындай бир жерлери эме болуп кетип атат, мындай ыдырагандай болушу мүмкүн, көзөнөгүнүн көзү чоңоюп кеткендей болушу мүмкүн, жиптери мындай үзүлөйүн деп калышы мүмкүн. Ошол эле маалда баягы жиптердин эки түйүн байланып калган жерлери бар да. Балким ошо колубуздан келе турган болсо, ошо tahkiki иманга дагы мындай чыгыш үчүн балким ошо топубузду жандырып ийип жибин бышыктап туруп, кайра эмне болуш керек болуп атат, ошону мындай кайра түйүп туруп андан кийин кийип алышыбыз керек болуп атат да. Мисалы ошол түйүп кийүүдөгү мисалдардан бере турган болсок, мисалы эми пайгамбарыбыз Кур'ан-ы Керимде эмне деп атат? Эй иманга келгендер, дагы иман кылгыла деген жерлер бар да. Я айюхаллазина аману амину деген жери бар. Же болбосо ошо сахабаларга кайрылып туруп, жаддиди иманакум би кавли ла илаха иллаллах деген жери бар да. Мисалы ошол нерсени сахабаларыбыз уккандан кийин баягы өздөрү бири-бири менен сахабалар жолуккан маалда эмне кылып атышат? Бири-бири менен сүйлөшкөн маалда эме кылышып, Таала ну'мину саатан деп, кел сени менен чогуу бир отуралы дагы 1 саат болсо дагы ошо иманыбызды жаңылоогонго, же болбосо иманыбызды күчтөп, ошого күч катканга бир мүмкүнчүлүк жумшайлы деген жерлери болуп атат да. Мисалы ошондуктан баягы tahkiki иманда эмне бар экен? Tahkiki имандын ичинде ошо пайгамбарыбызды ээрчүү маселеси жатат. Пайгамбарыбыздын ошо көрсөткөн жолдору менен tahkiki иманга чыгуу маселеси жатат. Андан кийин tahkiki иманда ошондой салих амалдарды, жакшы жумуштарды жазуу менен, аткаруу менен tahkiki баягы иманды күчтөндүрүү жатат. Tahkiki иманда ошол эле маалда ар бир илимдин, мисалы эми ар бир илимдин өзүнө баягы тиешелүү болгон мындай бир тилдери бар деп алымдарыбыз айтып атат. Ошол илимдердин тилдерин дагы чечмелегенден кийин да ошону мындай Кур'андын көз айнеги менен окуп, андан кийин окугандан кийин ошол илимдерден дагы эмнени табат экенбиз? Кудайды табат экенбиз да. Мисалы ошол илимдерди окугандан кийин биз эмнени көрүп атабыз? Бир ийненин устасыз болбой турганында, сөз түрдө бир ийне боло турган болсо, аны бир уста жазган бир устасы бар. Эгер бир китеп боло турган болсо, аны бир жазган жазуучусу бар. Эгер ушул дүйнө ааламды ушун жараткан эмне бир жаратуучубуз бар экен деп илимдер менен ошого жылып баратабыз да. Эгер дагы мунун ар жагына карай турган болсок, ошо пайгамбарыбызга келген биринчи икра бисми роббикаллази халак деп аятта дагы ошо бардык нерсенин баарын тең окуу маселесинде, ошондон окугандан кийин ошолорду мындай ойлонуп, ошол жолу тедаббур, тефеккур кылуу менен дагы Кудайга жакындоо маселелеринде эмне бар экен? Tahkiki иман бар экен да. Tahkiki иманда ибадатта дагы тереңдешүү дедик. Tahkiki иманда ошо Алла Тааланы билүү, Алла Тааланы таануу, андан кийин Алла Тааланы сүйүү болгондон кийин ошондо гана эмне болот дейт? Кулдун ичинде жанагындай Вама халактул джинна вал инса илля лиабудун деген аятта баягы мен жиндерди жана инсандарды мага гана ибадат кылыш үчүн жараттым деп атпайбы? Ошо ибадатта дагы ошо маалда эмне дейт? Кул чындан эле мен кул экеним деп туруп, андан кийин баягы tahkiki иманы күчтүү болгондо дагы тереңдешип эмне кылат экен? Ибадатында күчтүү болуу жагы бар да. Ошон үчүн биздин tahkiki иманга иншалла жанагындай таклиди имандан чыгып, tahkiki имандыбызды дагы күчтөгөнгө мүмкүнчүлүктөрүбүз бүгүн баягы ушундай бар. Биздин баягы билбей калган суроолорубузга жооп бере турган устаздарыбыз бар. Биздин баягы ошо мындай билбей калган жерлерди окуй турганга мүмкүнчүлүк боло турган китептерибиз бар. Дагы мындай
ошо ыйманыбызды мындай күчтөй турган көбүнчө мисалдар ошо күнүбүздөгү берки мындай так илимдердин дагы ошолорду окуу менен дагы өзүбүздүн баягы ыйманыбызды эмне кылат экенбиз, күчтөп алат экенбиз да. Мисалы ошол эле эмени tahkiki ilimdin, tahkiki imandın пайдаларына келе турган болсок, мисалы tahkiki имандагы пайдалар мондой болуп атат да. Мисалы Кудай сактасын, эми таклиди иманда кээде жанагындай имандан чыгып кетет деген жерин айттык го. Бирок tahkiki иманга келгенде адам чындан эле баягы иманын күчтөнткөндөн кийин бул ошо баягы tahkiki имандын пайдалары бул дүйнөдөн ошо акыркы демибизде ошол маалда баягы жаткан маалда дейт да, ошондо кул же болсо муъмин имансыз кетпейт да. Ушул жагы өтө маанилүү. Ошол эле маалда tahkiki иманга ээ болгон момун мусулман эмне дейт? Tahkiki иманга ээ болгон момун мусулман ошол эле жанагы көптөрүнүн корккон өлүмдү жылмаюу менен, гүлүү менен тосуп алат дейт да. Мисалы tahkiki иманга ээ болгондон кийин жанагындай салих амалдар болуп атпайбы? Салих амалдарды жазоодо tahkiki иманга ээ болгон момун мусулмандардын баары тең ошол жазап аткан иштеринин баарын тең эл көрсүн, журт көрсүн, же болбосо бирөө уксун деп жазабайт дейт да. Муну жазагандын баары тең Аллахым сенин рызаң үчүн жазап атам, Алла таалам ушуну өзүң кабыл ал деп ихлас менен жазаган даражага жетет дейт да. Мисалы ошол эле tahkiki иманга ээ болуп иманыбызды күчтөгөндөн кийин ошол момун мусулмандын иманы ушунчалык күчтүү болгон маалда эмне болот экен? Башкаларга тилинен дагы, колунан дагы, башка мүчөлөрүнөн дагы эмне оорчулук, кыйынчылык, же болбосо ошолорго башкаларга бир зулум көрсөтүү жагы ошол мусулманда, момунда эмне болбойт дейт да. Ошон үчүн ошондой tahkiki иманга даражасына жеткен жерде эмне болот экен? Ошондой коомдо мындай жашаган жерде дайым тынчтык өкүм сүрүп, момун мусулмандар аябай жакшы жашайт деп алымдарыбыз, ушу китептерибизде мындай tahkiki имандын үстүндө айтып аткан жерлери бар да. Ушундай бир иманга жеткенден кийин ошол жанагы биздин устаттын айткан сөзү болуп атпайбы? Иман инсанды инсан кылат, балким султан кылат. Ошондо инсандын бул дүйнөдөгү асыл иши, жазай турган асыл максаты же болсо жазай турган иши иман жана дуа деген жер бар да. Мисалы ошол эле нар жагында келген, эгер имансыздык, күфүр же болсо Кудайга ишенбей койгондук эмне кылат экен? Инсанды айван кылат, балким айвандан дагы ылдый, жаман бир макулукка айландырып коюшу мүмкүн деген жазуу бар. Мисалы ошол иманды, инсанды иман кылган жерине мындай кичине токтолуп кете турган болсок, ооба мен баягы жанагындай иман биздин бир топ даражага өйдө чыгарат экен. Чыгаргандан кийин биз жөнөкөй эле инсан болбостон башкаларды дагы мындай бир өрнөк мисал боло турган, башкалардын алдында жүрө турган, балким ошондой жөн гана инсан болбостон баардык ошо кубулуштарды, жазалып аткан иштердин баарын тең башкача бир менен көз караш менен карай турган бир мүмкүнчүлүк алат экенбиз да. Мисалы эми күнүбүздө ушул көп баягы дүйнө жүзүн, адамзатты ойлондурган, ошого мындай кыйын бир эмеге абалга алып келген ушу коронавирустун тегеретесинде эгер ошо чоң мамлекеттердин баары тең бири-бири менен мындай катнаш жүрбөй калып атат, бирок кыйынчылык, оорчулуктар болуп атат, экономикалык абалдан кыйынчылык баягы болгон жактарын угуп атабыз, көрүп атабыз. Мунун жанында ошо бир топ деген инсандарыбыз бу дүйнө менен кош айтышып, бу дүйнөнү таштап кетип калышты. Бир топ деген момун мусулман инсандарыбыз же болбосо эмне ошо больницаларда ооруп жаткан жактарын көрүп атабыз да. Бирок иманга келген киши ошол жерде эмне кылат? Муну көргөн нерселердин баары тең биз үчүн бир сыноо экен деп билебиз да. Мунун тең Алла Таала бизге муну сыноо кылды. Сыноонун оорчулук, кыйынчылык болуп атат, бирок кыйынчылыктын аркасынан эмне келет? Бир жакшылык келет, бир береке келет,
bir дагы мындайча айтканда молчулук, дагы bir биздин баягы жакшы нерселерге көрөбүз, угабыз деген бир эме менен иманыбызды ошондой кылып баягы тарбиялаган жагы менен карайбыз да. Мисалы эми жанагындай Аллах кечинен берсин, бирок өтүп кеткен кишилерди дагы биз өтүп кетти. Ооба, бул жерде дагы мындай имандын көз карашы менен карай турган болсок, ал өтүп кеткен ушу коронавирустан өтсө дагы, кайсындан өткөн болсо дагы анын ажалы келди, өттү деп ишенебиз да. Баягы ажал 1 минуттан нары же 1 минутта бери болбогон үчүн ал жерде дагы иманыбыз ошондой жагынан ишенебиз да. Мисалы ошончо деген кишилердин баары тең ооруп больницада жатып атат. Балким ошо ооруп жатып аткан кишилердин баарын тең эмне деп карайбыз? Эгер ооруп жатып аткан кишилердин балким чындан эле балким мурунураак кылган бир кичине күнөөлөрү бардыр, балким туура эмес жасаган иштери бардыр, балким ошол оорунун натыйжасында балким Алла Таала эмне кылып атат? Ошол кулубуздун баягы эсебин жеңилдетүү жагы бар да. Ушак жагынан да караганга мүмкүнчүлүгүбүз болуп атат. Ошол эле маалда балким ошол жерде 1 саат ооруп жаткан кулдун балким 24 сааттык бир ибадатка тете болгон балким бир соопторун алып аткан жактары бар да. Мисалы жанагы эме өтүп кеткен мусулмандар чындан ушул оорудан өттү деп атабыз. Эгер чындан эле баягы бул эми мурун китептерде дагы алымдарыбыздын айткан сөздөрү бар. Мисалы ошол эле жанагы чоңдой жер титирөөлөрдө, жанагындай сууга чөгүүдө, же болбосо ошол эле мындай ичтин оорусу же болбосо башка оорулар, балким дарысы табылбай калган ооруларда балким ошол өтүп кеткендердин даражасы балким муну мен дагы толук айта албашым мүмкүн, бирок алымдарыбыз айтышы мүмкүн. Бул жерде балким шейиттик даражасы барбы, жокпу, бул дагы маселеси бар да. Ошон үчүн баягы имандуу болгон киши бул жактарды башкача көз менен караганга мүмкүнчүлүк болуп атат да. Ошон үчүн баягы иман инсанды инсан кылып, жөн эле инсан эмес, даражасын башкача бир караганга мүмкүнчүлүк түзүп берип туруп эмне кылып көтөрүп коюп атат да. Мисалы бул жерде асыл иши иман дедик, имандын жанында эмне дедик? Дуа дедик. Чындан эле бул жерде биз адам баласы ушундай бир мындай аябай алыбыз жок, күчүбүз жок экенин билдик да. Неге дегенде кээде жанагындай манчырканып биз кыйынбыз, же болбосо баардык нерсеге алыбыз жетет, күчүбүз жетет деген бир үмүт менен, же болбосо ошондой тилек менен, же болбосо ошондой каалоо менен жашап жүргөн боло турган болсок, Алла Таала эмне кылып атат? Биздин ажиздигибизди көрсөтүп туруп, кичинекей көзгө көрүнбөгөн бир микроб менен канча деген ушу жер жүзүндөгү адамдардын баарын тең мындай бир алсыз кылып коюп атат да. Ошого мындай бир микроб менен гана Алла Таала бизге бир мисалды берип туруп, ошого алсыз экенибизди коп коюп атат. Ошон үчүн баягы дуа кылуу маселеси бар да. Бул жерде биз алсызбыз, эч нерсеге күчүбүз жетпейт. Бир гана баардык нерсени берген, баардык нерсени оңдогон, түздөгөн, жараткан сенсиң я Рабби деп, баягы ошо жүрөгүбүз менен дуа кыла турган маалыбыз болуп атат да. Мисалы бир кичинекей баланы карап көрө турган болсок, эгер бир нерсени алам деп ошого колун сунса, ошого колу жетпесе, жанындагы атасын же апасын айтат, ушуну алып берип койчу дейт да. Эгер алар алып бербей койсо, эмне болот? Кээде ошол жерге туруп алып ыйлайт да, көз жашын төгүп туруп ыйлап ушул жерге мага ушуну бер деген нерсе бар да. Ошондо баягы баланын күчү жок, алы жок. Ошол сыяктуу биз дагы баягы күчүбүз алы жок болгон үчүн бүгүндө ошол эле момун мусулмандар, Кудайга ишенгендер, башка диндегилер менен биригип алып туруп, ошо жараткан Алла Тааладан эмне кылып атабыз? Дуа кылып суранып атабыз да. Алла Таала ушул кенеде болгон микробтон бизди куткар, ошонун бир чыга турган жолдорун көрсөт, бизге вакцина дарысын баягы тапканга мүмкүнчүлүк бер деп атабыз. Эмнеге дегенде Алла Таала бир дарт бере турган болсо, дарттын аркасында даавасын кошо берет деп биз момун мусулмандардын баары тең ишенебиз. Буюрса дарт табылат деп ошондой дуаларыбызды эмне кылып атабыз? Кылып атабыз да. Мисалы ошол эле бир дыйкан эгер талаага чыгып туруп бир эгин айдайын дей турган болсо эмне кылат? Ошо биринчи жерин сугарат, андан кийин айдайт, андан кийин ошол жерге баягы үрөөнүн себет, андан кийин тырмайт, андан кийин эмне кылат? Аллага тебеккүл кылат да. Биз дагы биринчи ушу дүйнөдө боло турган ошо Алла Тааланын койгон мыйзамынын тегеретесинде бардык нерсени жазап туруп, фиили жактан жазап туруп, андан кийин кабыл жактан эмне кылабыз? Тилибиз менен Алла Тааладан эмне кылат экенбиз? Суранат экенбиз да. Алла Таала ушуну берип кой деп суранып атабыз да. Ошон үчүн бул жерде инсандын ошол асыл иши бул дүйнөгө келген бир жагынан иман, экинчиси дуа маселеси бар да. Мисалы бул жерде дагы бир өтө орчундуу маселеси бар. Мисалы ошол эле эгер
ошол Кудай Таалага баягы иманга келбей кое турган болсо эмне болуп атат дедик? Баягы айван болуп, же болбосо айвандан дагы ылдый болуп кетүү даражасы болуп атпайбы? Ошол жерде мындай салыштырганга келе турган болсок, мисалы ошол эле малды же болбосо ошол эле койдун бир карап көрө турган болсок, эгер бир козу төрөлсө, ошо козу төрөлгөндөн кийин кичине котуруп эле бир сааттан кийин баягы оозанып, энесинин эмчегин ээп, андан кийин энеси менен кошо чуркап кетип атат дагы, бир 10 күндөн кийин чөп чарды жеп, андан кийин чоңоюп, андан кийин баягы семирип, кыргызча айтканда май айында, майдын аягында козулар бышып, ошо бычактын алдына келип, инсанга эмне болуп атат? Рызкы болуп өзүн сунуп атат да. Анан ошол козунун мындай бир же болсо койдун бир ойлонгон эч жери жок да. Мисалы кой өткөндү кеткенди ойлонбойт, келечекти ойлонбойт. Эмени ушул азыркы малда эмне болуп атат деп ойлонбойт. Ошо жана калса жанагы бычактын алдына барганда дагы бир ойлонуп качып кеткен дейин деген дагы ой жак болуп атат да. А бирок адам баласы эмне? Дайым ойлонгон жагы бар да. Адам баласында эмне? Акыл бар да. Акыл болгондон кийин биз өткөн чакты ойлонобуз. Ошол жерден кээ бир кетирген каталарыбызды эстейбиз. Кээде ошолорго пушайман болуп ыйлаган жактары бар да. Кээде аягында эмне дейбиз? Бул эми тагдыр илах экен, буга эмне кылалы? Тагдырга өкүнбөйлү дейбиз да. Келечек боюнча дагы өзүбүздүн баягы ойбуз, келечегибиз жакшы болсо экен, ошол жерден үмүт менен ошону кароо менен ошол жактан тилектерди күтөбүз да. Мунун жанында азыркы маалыбызды дагы ойлонуп ушул жерде эмне болуп атат деп ошонун баарын тең карайбыз да. Биз жанагы кээде баягы ошолордун баарын ойлонбой эле коеюнчу, кээде ошонун тегертесинде ойлонуп атканда эмне? Өлүм дагы улам турбай бизге жаныбызга, акылыбызга келе берет да. Сен өлөсүң дегендей келе берет. Өлгөндөн кийин сенин абалың эмне болот деген дагы нерсе биздин акылыбызга келгендей, биз мал эмес болгон үчүн муну дагы ойлонобуз да. Ошо ойлонуп атканда кээ бирлер муну ойлонбой эле коеюнчу деп оюн качырыш үчүн, же болбосо жок кылыш үчүн кээде жанагындай таблеткаларды, бир чөп чарларды ичүү менен, жөө менен, же болбосо ошондой бир суюктук ичимдиктерди ичүү менен өзүнүн акылын жоготуп коюп, мына айванга тең келгенге аракет кылган жери бар да. Бул дагы эмне? Имандын алсыздыгы, же болбосо имандын жоктугу маселеси да. Балким эми кечирип коесуздар, ошол имандын мал жанагындай боло турган болсо, ошончолук бир деңгээлге ылдыйга чейин түшүп кеткен дагы жактары бар да. Ошондой баягы айвандан дагы ылдыйраак деңгээлге түшүп туруп, мал жазабаган же ошону айван жазабаган нерселерди биздин байкелерибиз айткандай, ошол эле шайтанды уялта тургандай кээ бир нерселерди, ыпылас иштерди жасап, ошондой бир жаман жакка кеткени бар да. Бунун баары тең эмне? Жанагы имандын төмөндүгү, же болбосо имандын жоктугу да булчу. Төмөндүгү эмес, имандын жоктугунан ушундай нерселерди кылганга бар экен да. А бирок иманды болгон инсан, иман инсанды инсан кылат, балким султан кылат деген жери бар. Ошон үчүн эми султандын үстүнө дагы кичине туруп кетели. Кечиресиздер, кичине узартып атабыз. Мисалы, биздин баягы китептерде жазылып жүргөн жери бар. Илгери бир Ибрахим Этхам деген бир улуу зат болгон экен. Бул киши ошо бир чоң шаардын падышасы, ошол жердин өкүмдары болуп жашаган дейт. Бирок күндөрдүн бир күнү ошол баягы жан жоокерлери менен талаага ууга мергенге чыккан экен. Ошол жерде мергенге чыгып жүргөн маалда кулагына бир үн келет дейт да. Ибрахим дейт да, сен ушун үчүнбү жараттык деген бир үн келген экен да. Ошону уккандан кийин баягы Ибрахим Этхем кайра сарайына келип, сарайынан отуруу менен баягы тактын тегертесинен ары бери басып, андан кийин кечинде өзүнүн төшөгүнө барып жатып, төшөгүдө жумшак баягы куштун жүнүнөн жасалган атлас чуркан, ошонун ичинде жанагындай жибек шейшептердин ичинде оралып жатып алып, эмне дейт, ошо жараткан жөнүндө, Кудай жөнүндө ойлонгон экен да. Ошентип ойлонуп, уктай албай жаткан маалда ошо өзүнүн сарайынын үстүндөгү чатырдан бир катуу үндү угат дейт. Тарсус деген үндү угат экен. Ошондо баягы айтат дейт, менин тамымдын үстүндө ким жүрөт десе айтат, мен тааныган эле бирөөмүн дейт, мен жүрөм дейт экен. Сен эмне кылып жүрөсүң десе айтат экен, мен төбөмдү жоготтум эле, төбөмдү издеп атам дейт экен. Ибрахим Этхам айтат дейт, сен төбөңдү менин сарайымдын чатырынан издейсиңби дейт экен да. Тиги киши айтат экен, сен деле дейт ушундай жумшак төшөктөргө жатып алып, атлас төшөктүн ичинде жибектерди жамынып алып Кудайды издеп атпайсыңбы дейт экен да. Ошондо Ибрахимдин Этхамдын акылына, жүрөгүнө ой келип, чындан эле андан ары уктай албай, балким баягы акырын эртесинде туруп алып, бу дүйнөнү терки кылган экен да.
terki kılıp basıp ketken deydi da. Basıp ketip bir günü oşo gündөрдө talada жүрүp bir суунун жээгинде отурат экен Ибрахим эткем. Отуруп ошо жерден жөн отурбай чапаны чапаны тытылып калган экен, ошону жамап отурат экен да. Жамап отурса жанына бир киши келет дейт да. Келип туруп, Ибрахим эткем, убагында сенин ушундай падыша элең, ушундай малың, мүлкүң бар эле, толтура деген кызматчыларың бар эле, ошонун баары сага кызмат кылчу эле, эми бул жерде өзүңдүн кийимиңди өзүң жамап ушинтип отурасыңбы деп аткан маалда, ошо Ибрахим эткемдин колундагы ийне сууга түшүп кетет дейт да. Ошо сууга түшүп кеткен маалда ошо суунун ичинен кайра бир балык чыгып туруп, ошо ийнени алып келип Ибрахим эткемге сунат дейт да. Ошо жерден эми баягы иман инсанды инсан кылат, балким инсанды султан кылат деп, ошо балким Ибрахим эткемдин бул жерде баягы икая болгон үчүн биз эмнесин карайбыз, баягы асылына эмес фасылына деген сыяктуу бизге мындай сабак ала турган жагын карай турган болсок, чынан эле бир киши иманында тереңдик боло турган болсо, иманын жанагындай мухаббетуллох, Алла Тааланы сүйө турган даражага чейин чыгара турган болсо, бир гана Алла Тааланы сүйүү эмес, Алла Тааланын дагы аны сүйө турган бир даражага чейин алып келе турган болсо эмне болот экен? Бул дүйнөдө ошол мындай султан болот экен да. Баардык жерде султан боло тургандай бир деңгээлге барат экен да. Иншалла Алла Таала сиздерди, биздерди баарыбызды тең ошондой жанагындай таклид имандан чыгып, тахкики иманга келип, тахкики имандын ичинде дагы жөн эле калбай, ошонун даражаларын билүү менен, ошону баягы иманыбызды өнүктүрүп өстүрүү менен, ибадаттарыбызды көп кылуу менен, хайыр хасанат жанагындай саалык жакшы амалдарды кылуу менен, ошол жазалып аткан иштерди дагы Аллахым сени рызаң үчүн жазап атам дегенди айтуу менен бизди Алла Таалам иманыбызды күчтүү кылсын. Иншалла баарыңыздарды Алла Таалам ошо дүйнөдө имандын күчү менен султан кылсын. Алла Таалам сиздерди, биздерди ушу куттуу берекелүү Рамазанды жакшы тозуп, ошону жакшы мындай колдонуп, хайыр хасанаттарды көп жазап, иманыбызды да күчтөп кеткенге Алла Таала насип кылган болсун. Аллах сиздерден баарыңыздан ыраазы болгон болсун. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا من لدنك رحمة وخير لنا من أمرنا رشدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.